Саламатсыздар, урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз бүгүн кандай гана ишти баштабаңыз, кандай гана бизнести баштабаңыз, кандай гана жаңы жумушка үйрөнбөңүз, башында болгон кыйынчылыктар жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кандай гана иш баштабасаңыз, сиз ошол ишти баштаганда сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот. Ошол ишти үйрөнүш үчүн сиз мастер боло элек болосуз дагы, жарым жолдо таштагыңыз келет да. Таштап койгуңуз келет, кылбай койгуңуз келет. Себеби сиз ал ишти жакшы жасай элек болосуз. Биринчиден, экинчиден ал иштин натыйжасын көрө элек болосуз. Анан ишти жакшы жасабаганыңызда натыйжаларыңыз өтө начар болот. Же такыр жок болот. Ошол мезгилде сиз таштай бергиңиз келет, жасабай койгуңуз келет. Ошол мезгилде бир нерсе, ушул видеону көрүңүз дагы, ушул видеодогу нерселерди колдонуңуз. Эң бир маанилүү нерселердин бири биздин подсознание болот. Биздин подсознание ошол мезгилде бизди сактап калгысы келет. Илгертен 2 миллион жылдан бери бул биздин мээбизде бар. Элестетип көрүңүз, 2 миллион жыл же 100 миңдеген жыл мурун биз мындай үйлөрдө жашаган эмес, мындай шаарлар болгон эмес, айыл кече жана башка үңкүрлөр болушу мүмкүн. Ошол жерде жашаганбыз. Өзүбүздү өзүбүз коргоо өтө кыйын болгон. Бизди жырткычтар каалаган моментте жеп коюшу мүмкүн эле. Чоң пилдер бизди тебелеп кетиши мүмкүн эле. Жардан түшүп кетишибиз мүмкүн эле. Көптөгөн дарактарга чыгып, көптөгөн коркунучтуу жерлерге барышыбыз керек болчу эле. Ошол мезгилде бизди сактап калыш үчүн биздин подсознание бизде программа койгон. Программа пайда болгон акырындык менен. Ошол программа бизди сактап калыш үчүн көптөгөн коркунуч, көптөгөн коопсуз, көптөгөн кыйын учурлардан бизди алып качкысы келет. Бизди сакташ үчүн. Ошол программа автоматтык түрдө дагы деле иштеп атат. Ушул кыйынчылык болгондо кокуй колуман келбейт окшойт, кокуй кыла албайт окшойм, кокуй мен муну жасаганын пайдасы жок окшойт деп биз корко баштайбыз. Ошол мезгилде өзүңүздү жеңишиңиз керек. Ошол мезгилде айтыңыз: "Эй, 2 миллион жыл мурунку программа, азыркы заманда коркунуч жок, эч кандай. Азыркы заманда эч кандай жырткыч жок. Азыркы заманда пил мени тебелеп кетпейт. Мына автоунаа тебелеп кетейин десе, мени үйрөтүшкөн мектепте тебелеп кетпеш үчүн. Азыркы заманда бүт нерсе коопсуз. Андай коркунучтуу нерселер жок. Мен бул бизнести эгерде же бул ишти баштап кыла албай калсам, эмне жоготом? Эмне жоготом? Мен өлүп каламбы?" деген өзүгө суроо кое алам. Же эмне ачка каламбы? Же эмне ооруп жыгылып каламбы? Же жатып каламбы? Жок. Болгону кичине шылдың болушуңуз мүмкүн башында. Болгону кичине ыңгайсыз абалда болосуз. Болгону бир аз кыйналасыз башында. Бирок кийин өзүңүзгө ыраазы болосуз. Ошол сөздөрдү өзүңүзгө айтыңыз. Мен кийин ыраазы болом, ушуну өтүп койсом, бул убактылуу. Бул кыйынчылыктар болгон убактылуу болуп атат. Мен эртең мунун баарын жеңип чыгам деген сөздөрдү айтыңыз ошондо. Анан эсиңизде болсун, кандай гана жаңы ишти баштабаңыз, башында кыйналасыз. Башында өтө кыйын болот. Жасай албайсыз, колуңуздан келбейт, колуңуз көнө элек болот, мээңиз көнө элек болот, тилиңиз көнө элек болот, жан дилиңиз көнө элек болот. Ошого кыйын боло берет. Анан кокуй муну кыла албайт окшойм дейт. Ошол мезгилде өзүңүздүн биринчи жолу автоунаа айдап үйрөнүп аткан мезгилиңизди үйрөнүңүз. Эстеңиз. Ушунчалык кыйын болгон, туурабы? Алгачкы жолу суда сүзүүгө, суга түшүп коркуп, чөп кетемби, агып кетемби деп коркконуңузду эстеңиз. Ошол мезгилдерди жеңип бүттүңүзбү? Жеңдиңиз, туурабы? Алгачкы биринчи жолу сахнага чыгып сүйлөп же мугалимдин же досканын астына чыгып сүйлөгөндөрүңүздү эстеңиз. Ошолор сиз үчүн азыр оңойлуу болуп калдыбы? Алгачкы экзаменге калтырап, титиреп киргендериңизди эстеңиз. Ошол мезгилдерди сиз жеңдиңиз да, туурабы? Демек, дагы да жеңе бересиз. Кийинки кыйынчылыктарды жеңесиз. Болгону таштап койбостон аягына чейин чыгыңыз. Таштап койбостон аягына чейин чыксаңыз, сиз сөзсүз түрдө бул нерсе сиз үчүн оңой, жеңил болуп калат. Сиз көнүп каласыз ошол нерсеге. Көнүп калгандан кийин сиздин комфортуңузга кирип калат ал. Дагы бир мен видеолорумда айткам, зона комфорта жөнүндө, комфорт зонасы жөнүндө. YouTube'дан видеомду көрсөңүз болот. Адам баласы комфорт зонасынан чыкмайынча ал жаңы деңгээлге өспөйт. Жаңы деңгээлге өсүш үчүн, жаңы бир жашоого барыш үчүн, жаңы бир акчаларга чыгыш үчүн сөзсүз түрдө биз өзүбүздү ошол комфорт зонасынан чыгарышыбыз керек болот. Туурабы? Ыңгайлуу, көнүп калган, коопсуз, кыйынчылык жок жерден чыгармайынча биз жаңы деңгээлге өспөйбүз. Ошол себептен сиз жаңы деңгээлге өсүш үчүн өзүңүздү жеңишиңиз керек болот. Ошол ыңгайсыз абалга киришиңиз керек болот. Бирок кийин ошол комфорт зонаңыз кеңейе баштайт. Сиз үчүн азыркы жасап аткан ишиңиз комфорттуу болуп калат. Жада калса сиз ырахат ала баштайсыз. Жада калса сиз натыйжасынан гана эмес, ошол ишти жакшы көрө баштайсыз. Эмнеге? Себеби колуңуздан келе баштады. Жана эгерде сиз кардарлар менен иштеп аткан болсоңуз, кардарларыңыз сизге ыраазы боло баштайт. Кардарларыңыз сиз менен болгусу келет. Эгерде команда түзүп аткан болсоңуз, группа түзүп аткан болсоңуз, сиздин командаңыз, группаңыз сиз менен иштегиси келип калат. Сизди жакшы көрүп, сизди сыйлап калат. Сизди инсан катары жакшы көрүп, сыйлай пайда болот. Жана сизге окшоп алар да өскүсү келет. Сизди үлгү катары көрө баштайт. Ошондо сиз өтө чоң ырахат ала баштайсыз. Бирок ошого жетүү үчүн албетте сиз сөзсүз түрдө ошол кыйынчылык мезгилди жеңишиңиз керек болот. Ошол себептен башында баштаганда таштап койбоңуз. Сиз ошол жөндөмдүүлүктү пайда кылгыча, ошол ыңгайсыз ишти жасашыңыз керек болот. Качпаңыз. Мен качпайын, качып кетишке дайым жетишем деп айтыңыз. Жетишесиз. Эртең
такыр болбой калса 1 ай 2 ай 3 ай 4 ай иштеп болбой калса качып кеткенин жетишесиз. А бирок кийин таштап коюп жарым жолдо кичине эле жасап коюп 5-6 жол жасап коюп анан кийин таштап коюп кийин аттин кылганыңыз бул өтө жаман абал болот. Өзгөчө сиз убакытты жоготуп койсоңуз эртең 50 60 80ге чыкканда түшүнсөңүз бул өтө жаман абал болот. Ошондо мен кылсам мен азыркы кыялданган жашоомо жетмек экем деген нерсеге ошого барганда кыйын болот. Андан көрө ага чейин таштабай аягына чейин кылыңыз. Бул сиз басып өтүп аткан жолду канчалаган миңдеген жүздөгөн адамдар басып өтүп койгон. Сиз деле өтө аласыз демек. Башкалар өтүп атса эмнеге сиз өтө албайсыз? Эмнеге? Сиздин эмне башыңыз кемби? Тилиңиз жарымбы? Сиз деле ошолорго окшогон адамсыз. Алар деле сизге окшогон жөнөкөй эле адамдар болгон. Болгону алар булчуңун маштырып койгон. Кандай булчуң? Ийгилик булчуңун. Ошол кыйынчылыктар, ошол проблемалар сиздин ийгилик булчуңуңузду машыктырат. Ошол проблемаларды, кыйынчылыктарды чечип отуруп, сиз булчуңуз машып калгандыктан булчуңуз күчтүү болуп калат. Жанагы проблемаларды, жанагы кыйынчылыктарды сиз оңой чече турган болуп каласыз. Жеңил оңой карай турган болуп каласыз. Азыр эстеп көрүңүзчү, жаш кездеги сиз үчүн чоң, аябай күчтүү, аябай кыйын проблема болгон проблемалар азыркы учурда сиз үчүн оюнчук, жөнөкөй. Эки сүйлөп чечип кое турган. 5 мүнөттө бир ойлонуп туруп чечип кое турган маселе болуп калды. Туурабы? Бул маселелер дагы, бул кыйынчылыктар дагы, бул проблемалар дагы дал ошондой эле болот келечекте. Болгон азыр чыдап коюңуз аягына чейин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Каналга катталабыз, лайк басабыз жана жакындарыбыз менен бөлүшөбүз.